Эгер сизди мисалы милиция кармап кеткен болсо, демек ал кармоонун биринчи кезекте негиздерин айтыш керек. Эмне себептен кармап жатат? Сиз анда бир шек жараттыңызбы, же бир укук бузуу кылдыңызбы, же кылмышта айыпталып жатасызбы, же издөөдөсүз сиз. Ушуну биринчи кезекте айтыш керек. Жөн эле бас тиякта жумуш конторага барабыз же болбосо ошол отделга барабыз деп алып кетип калуусу болбойт. Бул биринчи кезекте кармоонун негиздерин айтыш керек. Ошону адам сураш керек. Эмне себептен мени кармап жатасыз? Ким кармап жатат? Деп ошентип өзүн талап кылыш керек биринчи кезекте. Анан кийинкиси, экинчиси кармалган учурдан тартып ар бир кармалуучуга жактоочу алууга укугу бар. Өзүн жактоочусун же болбосо бизде Кыргыз Республикасында кепилденген юридикалык жардам деген мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде ар бир адамга кармалган учурдан баштап ошондой адвокатка укугу бар да. Ошону чакыруусу керек. Бирок тилек каршы практикада андай болбойт. Андай болбой эле баягы уруп-согуп эле камап эле ушундай учурлар көп. Мисалы алып кетип калганы, анан алып кетип калып туугандар издеп жүрөт. Ким алып кетти, каяка алып кетти, аны издешке туура келип калат да. Ошондой. Ал эми сизди эгер жоруктар же болбосо бузуулар боюнча эгер кармаса, сизди кармап отделениега алып барып, сизди 3 сааттын ичинде өзүңүздү тактап коюп жибериш керек. Бүгүнкү күндө ошо жорук бузуулар жөнүндө кодекс боюнча. Ал эми кылмыш эгер кодекстин негизинде сизди кармаган болсо, анда сизди тияка алып баралар менен биринчи кезекте сизге карата ошол кармоо жөнүндө протокол түзүш керек. Бизде бирок протокол түзүүдөн мурда сизди күбө катары суракка алууга аракет кылат, бирок сиз күбө катары сурак бербей койсоңуз деле боло берет. Жактоочуңуз келгенге чейин ушундай сизге укук берилген. Баягы кармалган учурда айтат го баягы. Сиз укугуңуз бар, сүйлөөгө ар бир сөзүңүз өзүңүзгө каршы иштетилиши мүмкүн, көрсөтмө бересизби, бербейсизби деген мааниде ушундай болуш керек да. Ал эми андай процедура сакталган эмес болсо, сиз ошону талап кылышыңыз керек. Анткени биринчи кезекте конституциялык укугуңуз эч ким өзүнө каршы көрсөтмө берүүгө милдеттүү эмес. Жана жакындарына карата көрсөтмө берүүгө милдеттүү эмес. Ошондуктан биринчи кезекте ошо жактоочу сураңыз баргандан кийин. Анан сизди ошол эгер алып баргандан кийин кармоо протоколун түзбөй эле сизди көп кармап жатса, анда ошол жакта жооптуу кызматкер болот. Ошол отделенияда эле ошол жака жооп берет. Ошол кызматкер менен байланышууга, жакындарыңызга телефон чалууга уруксат берүүнү сураныңыз. Ушул анан болушунча азыр баардык отделенияда видеокамералар орнотулган. Ошол видеокамерага түшкөнгө аракет кылыңыз. Эгер сизге карата күч колдонуу же мыйзамсыз аракет кылса, ошол видеокамера аркылуу сизди ошол жерде болгонуңузду, сизге карата ушундай аракеттер болгонун кийин далилдесеңиз болот.